сайттарга чыгыптыр, жанагы Садыр Жапаров боюнчачы. Ошо боюнча кылмыш иши сотко жөнөтүлдү деп. Азыр Сиздин биринчи орун басарыңыз ушундай маалымат бериптир да, ошол. сотко жөнөттү деген маалымат бердиби? Ооба. Азыр мындай болуп атат да, туура айтасыз, Сейдин Исламович. Азыр могу 1-январдан баштап кодекстер ишке киргенден көчөм мен бия жогорку кеңеште сурай берет, мурда бул ишти эмнеге жасаган эмессиз деп. Мурда мыйзам кодекстер ишке кирбесе, биз буларды сотко жөнөтө элек болчубуз. 1-январдан баштап бизде азыр абакта жаткан 9535 адамдын приговорун сотко жөнөтүп кайра кароого жөнөтүшүбүз керек экен да. Бирок бул жерде ошол абакта жаткан адамдын өзүнүн дагы макулдугу керек, заявление керек да андан. Бирок бүгүнкү күндө биз 3000ден ашык приговорду уже сотко жөнөттүк. Бул иш жүрүп атат, мен ойлойм жакынкы бир 10-15 күн ичинде бүтүрөбүз баарынча. Анан соттор жаңы кодекстерге ылайык ошолорду карап чыгыш керек да. Ошонун ичинде ошо Садыр Жапаровдун дагы немеси бар. Түшүнүктүү. Демек жана жаңы кодекстер күчүнө киргенде ошого байланыштуу жөнөтүп берди да. Ошого байланыштуу да. Болду, рахмат. Колдойбуз мыйзамды, башка суроо жок.